Ак ниет, оюбуз тунук, ниетибиз түз. Тажикстандын Учи-Халача айылы менен 700 метр аралыкта жайгашкан Уми үй тибиндеги балдар бакчасына келдик. Бул жерде сиздерге Индира менен болгон маекти тартууламакчыбыз. Чек арада жайгашкан балдар бакчасынын жаш тарбиячысы Индира менен маек кылабыз. Индира, азыр ушул бала бакчада балдарды уктатып аткан турбайсыңарбы? Уктай турган убага келди. Эртең менен канчадан келишет? Канчада таркатасыздар? Эртең менен 8-ден 9-га чейин аралыкта келишет. Анан кечкисин 5-ден 6-га. 5-ден 6-га чейин. Сырттан мен бакчага келе жатканда көрдүм, сонун машина бар экен. Ошол машина менен балдарды жеткиресиңерби? Ооба, машина менен жеткиребиз балдарды. Канча бала бар? Азыр 31 бала бар. Ошо сиздер мына чек арадагы айыл экен да? Ошо чек арадагы айылга ана мына 700 метр эле аралык экен Тажикстан менен. Кандай, эмне үчүн бул ой пайда болуп, ушул жерге ачып калдыңыздар? Мына Кулунду боюнча вообще эки эле эме бар экен да, садик государственный. Анан частный садик жок болгондугуна байланыштуу, анан көпчүлүк балдар садикке кире албай, эркин мына көчөдө неме болуп калышты. Көпчүлүк балдар анан телефонго зависимость болуп калды. Анан ошондуктан дагы бул жактагы эмеде атайын чет жактан атайын ушул жактан караштырып өзүбүз ушул жакта эме кылып тандап алдык да. Ушул жактын балдар үчүн, ушул жактын эмелер үчүн. Сададан дагы көчүп келген элдер үчүн дагы атайын ачкан. Сада айылы бул Тажикстанга жакын. Тажикстанга жакын айыл, Ошон үчүн дагы. Сада айылынын балдарына дагы эме болсун, тарбия алсын, жакшы билим алсын, мектепке чейинки деп. Ошол ниетте ачтык. Аябай жакшы экен. Биз жана киргенде балдардын жашы ушул 1 жаштан эле ашкан балдар экен да, көпчүлүгүчү. 1 жаш 3 ай, 1 жаш 4 ай. 1 жаш 3 айдан жогорукулары. Кыйын эмеспи балдар менен иштеген? Жок, үйрөнүп калганбыз. Ооба. Уже выходной күндөрү уже балдар сагынып баштайбыз да. 2 күндөн кийин да. Ушул мына жана айтып өткөндөй кечегиндей болгон окуялар болгондо бала бакчалар үчүн кандай кыйынчылыктарды туудурат экен? Негизи андай учурда эме кылган да жокпуз, корккон да жокпуз. Себеби машинабыз бар. Андай учурда сразу машина менен балдарды алып чыгабыз. Биз коркпошубуз керек да. Себеби биз корксок балдар да коркуп эме кылып калат, үркүп калат. Коркпой, өзүбүздү кармап эме кылып алып чыгабыз. Кайтып келгенден кийин балдар менен иштеш кандай болду? Кайтып келгенден кийин көпчүлүк балдарыбыз келген жок. Себеби алар Бишкекке, Уакбектарга көчүп кетиптирлер. Анан берде жашагандар өздөрү эле келип атты. 10го жетер жетпес бала келип атты. Башында? Ошолор менен иштеп акырындык менен эме мына чек аранын эмеси токторго жакындаганда уже ата-энелер дагы балдарын берип келип баштады. Көбүнчө бизден бас жактагы элдерибиз Садага жакындагы 2 көчө бар. Ошол көчөдөгүлөр көбүнчө бияка берип атышты. Өздөрүнүн эмелери жакында ал жака Сада жака. Ошон үчүн бул жака берип атышты. Эмне болсо дагы кооптуу болсун деп. Балдарды бакчага жөнөтүп, кененирээк жумуштарын жасаганга. Келечекте ушул чек арадагы үй шартындагы бакчанын келечегин кандай көрөсүз? Келечекте мен кеңейтким келет. Алда койгон максаттарыбыз көп. Жакшы ниеттерибиз бар. Жаңы жылга сонун жасалгаланыптыр да, бала бакча, балдардын эмеси дегендей. Жаңы жылдык маанай кандай болуп жатат? Балдар даярбы? Балдар даяр. Кудай кааласа, жаңы жылдык маанай жакшы. Акырындык менен даярданып атабыз. Кандай программалар бар? Эмне кыласыз, эмне көрөсүздөр? Балдар бийлейт, ырларын ырдашат, көрүнүштөрүн аткарышат. Ата-энелер чакырасыздарбы? Ошол эмебиз кичине болгондо байланыштуу ата-энелер чакыра албайбыз. Чакыра албайбыз.
Бакчанын өзгөчөлүгү эмнеде? Көпчүлүк ата энелер эме айтып калышат. Бакчага барган бала менен барбаган баланын айырмасы бар экен да. Бакчага барган балдар телефондон алыстайт. Бакта эске тутум оңолот. Ата энелер мактап калышат да. Менин балам уже силердин машинаңарды күтүп калат депчи. Сумкасын көтөрүп берет эмен туруш менен сумкасын көтөрөт экен. Жөнөп калат экен. Мен машина келсе бакчага барам деп, Кичинелерин кичине балдары сүйлөй албайт го. Анан ошолор эме кылып калат экен. Чуркап барып сумкасын көтөрүп эшикке чыгып кеттик деп. Сүйлөй албаса дагы мимикасы менен көргөзүп чакырып, балдар менен иштеген өзүңүзгө жагабы? Ооба, мага жагат. Жана айттым го, уже воскресенье күндөрү уже сагынып калабыз деп. Өзүңүздүн кесибиңиз боюнча кайсысын бүткөнсүз? Өзүм кесибим боюнча азыр ВШИда окуп атам, английский лингвистика. Мугалимсиз, Башында ушул бакчаны куруп атканда эмне кылгансыздар? Мына сонун сүрөттөр бар экен, жасалгалар бар экен. Кантип жасадыңыздар? Биякты сүрөтчү тарткан. Сүрөтчүгө тартканбыз. Калган нерселердин баардыгын өзүбүз жасаганбыз. Өзүбүздүн менетибиз менен. Балдар токтотуп коюп, балдар уктаганда бир нерсени жасап, бакчаны кооздойлук деп. Биз балдарды токтоткандан кийин эмелерди жасап, ыйылып койсок, балдар тургандан кийин сөзсүз түрдө ошол нерсени байкайт. Байкашат, Көрсөтүп эме кылат, айтат. Биз бүгүн ушу чек арадагы Кулунду айылында жайгашкан Уйми балдар бакчасында болдук. Келерки угууларга чейин аман туруңуздар. Ак ниет, оюбуз тунук, ниетибиз түз болсун.